майрашкачы жакшы интервью берипсиз. Жанагы жаңыча жашоо модели дегениңизчи бул үлгү да кыргызгачы. Биз комфорт жасаганды өзүбүзгө, үйүбүзгө жагымдуу комфорт жарата албай атабыз да. Биринчиден бул жерде экологиялык маселени да эсепке алып атасыз да. Үй бүлөлүк бул рахат деген ушу да. Анан буга кантип жетебиз? Ар бир кыргыз. Жаңыча жашоо модели деген ал сапаттуу жашоо жөнүндө көп жүрүп атат. Сапаттуу. Ал бул жерге келип такалат да, бул мээге. Мышление. Ой жүгүртүү. Өзүңдү өзүң ким экениңди таанып билбесең, өзүңдү өзүң эмнеге жоопкерчилигиңди таанып билбесең, миссияңды, жашоодо миссияңды туура таап билбесең, анан каякта гана жаңы жашоо пайда болот. Жүрө бересиң да айдама болуп элечи. Кай жерде жүрбөгүн, эмне жумуш кылбагын, ошол жасаган жумушуңдун майын чыгара жасап, анан ошонун кайра тиги үзүрүн көрө билген жашоо жөнүндө көп билип атат. Жалпы адамзат экологияга кам көрөт экен деп биз кантип кам көрөбүз? Жана биз Кудай буйруса деп аткан Кудай, Алла Таалам бүт баарыгын, жанагы жаратылышты, бизди, мал салды, жаныбарларды, чөп чардын баарын, бүт бул кыймылап жүргөн баарын ушу Кудай Таалам жараткан. Ошонун ичинен адамга негизги вазифаны берген да. Силер ушу калганын силерге берели, сен ушуну вазифаны пайланып, ушу башкар деп. Анан биз адам экосистема деген түшүнүк бар. Өзүңөн башла, өзүңдүн ден соолугуң, эмне жейсиң, кандай өзүңө кам көрүп алып жүрөсүң, мына ошол экология ошол. Анан сасыган жерде отурсаң, мында кара түтүн жытып коюп. Тияк биягын тазалаган билбесең, ошол экосистеманы кошо ала жүрүш керек. Кийинки соосуңузда жанагы жакшы анекдот чыкты да, Кудай жаратпаганын калганын Кытайлар жаратууда депчи, адам баласы жаратат да. Да. Ошол эми ошонун баарын ошо адамдын пайдасына экологияны бузбай, бүт ресурстардын баарын туура пайдалануу жөнүндө кеп болуп атат.